Саламатсызбы. Азыр парламенттик шайлоого карата үгүт кампаниясы жүрүүдө жана сиз социалдык салтуу медиа аркылуу күн сайын жүздөгөн маалыматтарга күбө болуп жатсаңыз керек. Алардын көпчүлүгү кайсы бир талапкер же партияны тандоого чакырык жасайт. Ал эми бул видеодо сизге шайлоо процесси учурунда туура, аң сезимдүү добуш берүүгө жардам бере турган такталган эң башкысы керектүү маалыматтар гана айтылат. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери парламенттик шайлоо алгач бир мандаттуу округ аркылуу өткөрүлдү. Ал эми 2007 жылдан бери партиялык тизме тажрыйбаланып келди. Башкача айтканда биз партияга гана добуш бере алчубуз. Ал эми анын ичинен парламентке ким келет, бул көп учурда саясий уюмдун төрагасынан же ээсинен көз каранды болчу. Эми эки ыкма тең бир учурда колдонулган турат. Аны биз аралаш система деп атайбыз. Аралаш система бул пропорционалдык жана мажоритардык деген эки ыкманы бирдей колдонуу. Шайлоо участогуна киргенде шайлоочуга эки бюллетень берилет. Биринде бир мандаттуу округ боюнча талапкерлердин тизмеси көрсөтүлөт. Мисалы, сиз Чүйдүн Аламүдүн районунда жашасаңыз, аталган район боюнча талапкерлигин коюп жаткандардын бирине тандашыңыз зарыл болот. Кыргызстан боюнча бир мандаттуу 36 шайлоо округу бар. Үчөө Баткенде, Ошто 9, Жалал Абадта 7, Таласта 2, Чүйдө 6, Бишкекте 4, Нарында 2, Ысык Көлдө 3. Эми мажоритардык система өзүнүн ичинен салыштырмалуу мажоритардык система бар. Абсолюттук мажоритардык шайлоо системасы квалификациялык көпчүлүктүн добушун талап кылган мажоритардык система. Ал эми биздин бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасында ишке ашырылып аткан мажоритардык система бул салыштырмалуу көпчүлүктүн добушун эске алган шайлоо системасы. Ал эми экинчи бюллетенде пропорционалдык системага ылайык партиялардын аттары менен чогуу талапкерлеринин аты жөндөрү саны менен көрсөтүлөт. Мисалы, Акыл Ахматбеков деген адамга добуш бергиңиз келсе, ал мүчө болгон партияны гана эмес, кайсы номерде баратканын да билишиңиз керек. Мурдагы партиялык тизме менен шайлоодо алдыңкы 10дук же топ 20га киргендер артыкчылыктарга ээ болсо, бул ирет андай эмес. Башкача айтканда тизмеде биринчи же 54-чү олуу маанилүү эмес, эң башкысы көбүрөөк добуш алуусу шарт. Натыйжада шайлоо бүткөндөн кийин бир партиянын ичиндеги талапкерлердин мандат талашына чекит коюлат. Себеби кайсы талапкер канча добуш алганы ачык көрүнөт. Шайлоого катыша алышкан партия бул ирет 5% косулгону багындырышы керек. Эми добуш берүү үчүн паспортуңузда көрсөтүлгөн тарих боюнча, башкача айтканда, расмий каттоодо турган жериңиз боюнча гана добуш бере аласыз. 18 жаштан жогору биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулар өздөрүн тизмеден тактап алышы шарт. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар болсо, пропорционалдык система боюнча гана катыша алышат. Өзүңүздө шайлоочулардын тизмесинен тизме chekit.gov.kg порталы БШКнын 1255 кыска номери, 119 номерине СМС кат жөнөтүү жана мамлекеттик каттоо кызматынын мобилдик тиркемеси аркылуу тактай аласыз. Бул жолку шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматта тургандар мурдагыдай убактылуу өргүү алып, талапкер болуп катыша алышкан жок. Демек, талапкер болом дегендер кызматтан биротоло кетишти. Бул чектөө шайлоодо административдик ресурсту колдонууну азайтары айтылууда. Парламенттик шайлоого 21 партия, бир мандаттуу округдардан болсо 300дөн ашык талапкер катталды. Азыркы шартта эркин, таза, ачык жана бурмаланбаган шайлоолор мамлекеттүүлүгүбүздү өнүктүрүүдөгү негизги атрибут болуп саналат. Андыктан тандоодон жаңылбайлы.